Арбаңыздар. Барбы? Амин. Көкөтөйдүн ашынан үзүндү. Kızılgıy gezingdin kımbatımman kımpıyıp görünüp kalgan gezekin kıynoğu düş kırgızlar bölünüp kalgan gezekin kaynagan kalınғы tayga kamatıp salgan gezekin көкөтөйдүн кемеге калмакы тайманжуга талатып салган кезекен Hermanастап чуу тартып 40 чоро кирип барганда абан кошоёрдунан турбаганның карачы арстаманас барганда атасын көргөн баладай ыйлаганын карачы ошондо акырын сүйлөп бекташтай алдаңай көлүм укчуңа деп баштайду көкөтөйдүн кызы каш көргөнү келген экенмин таланып карагы тайга омана сөлгөнү келген экенмин карагы тайманжунун алган түрлүңери бар алакандай кыргыздан ала албай жүргөн кийи бар бейпайды салып булашта бет алышар жери бар чатакташпай чырдашпай дегенине көнөлү манике тартуң берелиң ат менен алдап салалы айланайын манасым булардын амалын минтеп татабам муну угуп манастын кар чыгып бетинде чар чыгып көзүнө ошондо кошойгоң айтыла турганы о көрпөм күндөй турганда бүлүктү кантип берейин күчөгөн экен бугапыр бүгүн көрпүлдөшүп көрөйүн хайдың майдай турганда аргымак кантип берейин алжыган экен бугапыр бүгүн алып урушуп көрөйүн атпай кыргыз журту үчүн ажалым кетсең өлөйүн жигит бири колдосо жинийганын төгөйүн качкыла барың жолумдан калмакты беттеп келейин ушуга жылдан капырды мен бүгүн калканын жерге төгөйүн деп карды манас салганда калмак менен канманас чатакташып калганда казандан кетти талатып көп калмакка сабатып бай мырза келди кан болуп өткөн бою чаң болуп көкөтөй канганга ишкылдык манас көбүрөөк азап ишкылдык манас карагытай манжулар этти талап кутурду чабамын деп журтуңду өзүңдү байлап алат бейманас алдың азап күн башкага салат бейманас. Баракелде. Үнүмө береке. Кыргыз кол өнөрчүлүгү биздин улуу муундан мураска калып келе жаткан жүндөн ошондой эле кийизден жасалган буюмдар өзүңүздөр көрүп аткандай мынакей алдыңыздарда шырдактар турат. Ошондой эле биз бүгүн сиздерге түймө жана ошондой эле сайманы аян кызыбыз экөөбүз сиздерге көрсөтүп берели. Ошол эле маалда илгертеден келе жаткан биздин салтыбыз бар. Ушул кол өнөрчүлүк болуп, кол өнөрчүлүктө буюмдарды жасап жатканда биздин музыкалык аспабыбыздан күүлөр жаңылып турчу экен, ошондой эле манастар жаңырып турчу экен. Биз азыр күү угуп ишибизди уласак кандай дейсиздер? Келбесин.
жерде. Ал эми мен түйгөн бул моюн орогуч. Кышында балдарыбыз жылуу жүрсүн деп моюн орогуч түйүп берип атам. Мен Сайган Сайма, биздин улуттук боз үйүбүздүн керегеси. Мынакей, балдар көргүлө. Муну азыр биз казанга кууруп атабыз буудайды. Буудайды казанга куургандан кийин бадырак болуп айтылат. Муну илгери бадырак болгондон кийин сары майга аралаштырып алып, муну жешкен. Ар бири тас торкондо турчу эле, мен бала кезде көрчү элем. Анан кийин муну талканга да даярдайбыз да унга. Жана жаргылчак өткөрөбүз. Муну азыр куургандан кийин муздатып, жана сокого салабыз. Сокого салып, анан сок билек менен күйшөйсүңөр. Мына азыркы биринчи буудайды кууруп алабыз. Мына отту тап менен жакшы кууруп, анан негизи куурганда мен көргөндөн ошо апаларыбыз эле кууруп жүрөт. Анан эркек балдар күйшөгөнүн көрүп атам, кыздар деле күйшөйт. Анан мынакей силерге илгертеден келаткан ата энелерибиздин жакшы жөрүлгөсү. Муну баарыбыз билип алышыбыз керек. Мынакей азыр куурулуп атат. Бул болсо кууругуч деп коет атайын. Узун таяк башы ушундай. Мен болсо кадимки эле майлык менен кууругуч жасап койдум. Аты кууругуч. Мына тыкылдап азыр куурулуп атат. Кааласаңар келип бирөөң кууруп көрсөң болот. Кел. Жакшы, мына азыр куурулуп бүтүп калды, Кудай буйрса. Азыр эми сокого даярдайбыз. Жигиттерибиз дагы аркан тартыш оюнун көрсөтүп жатат. Бул күч сынашуу оюну деп аталат. Кана ким утаар экен? Азамат. Мына кууруп алган буудайыбызды азыр балдар сокого салып, сок билек менен күйшөп беришет. Кыргыз эли колдонуп келе жаткан азыктардан көрсөтө өтөйүн. Менин колумда мынакей бул курут. Курут сүзмөдөн жасалат. Илгери биздин апаларыбыз, биздин жигиттерибиздин, аталарыбыздын гүл азыгы кылып даярдап беришкен экен. Ал эми бул менин колумда турган биздин эң байлыгыбыз бул нан. Нандын даны буудай. Ушул буудайды илгери азыркы жашоого тегирменге жеткиче кол тегирмен деп жаргылчактан чыгарып ун жасап келишкен. Биз азыр ушул жаргылчактан кантип өткөрөрүн кыздарыбыз өз колдору менен көрсөтүп беришет. Азыр биз упай оюнун ойнойбуз. Биз байыртадан келаткан кыргыздын улуттук оюну ордону көрсөтөлүн деп чечтик.
Мынакей балдар жана өзүңөр кууруп, сок билек менен жанчып, жаргылжакка тарткан буудайдан бурганактаган Кыргыздын улуттук суусундугу жарма жасалды. Баарыбыз ооз тиели.